Мен Эртай Искаков. Кыргызстан 30 жылдан бери идеология издеп келет. Ар бир келген президент өзүнүн идеологиясын тартуулап келет. Бирок бирөөнүкү дагы ишке аша элек. Инфокомдун бөлүм башчысы кармалды. УКМК 57 миллион сомго жакын чыгым келтирилгенин айтууда. Атайын кызмат мамлекеттик каттоо кызматына жабдыктарды жогорулатылган баада сатып алуу фактысы менен аныктады. Шектүү тендердин кээ бир катышуучулары менен сүйлөшүп алып, IT жабдыктарды кымбат баада сатып алып, жада калса кээ бир нерселерди албай туруп эле алды деп койгон дешти УКМКдан. Кыргызстандын 30 жылдан бери ийгиликтүү ар бир мекемеде, ар бир адам менен бетме-бет тааныш, бала чакадан баштап мектеп, колледж, университет, мамлекеттик жумушка орношуу, жогору жака которулуу, жада калса өлгөндөн кийин көрүстөндөн жакшыраак жерге көмүү үчүн балдары, туугандары пара берип жер сатып алышат. Бул Кыргызстанды жок кылган коррупция. Демек өлкөбүздүн эгемендүүлүк алгандан бери жакшы иштеп келе жаткан жалгыз чыныгы идеология бул коррупция.